Регионалдык айылдык консультациялык кызматы коомдук фонду талаа күнү өткөрдү. Талаа күндүн жүрүшүндө катышуучулар долбоордо аткарылган иш-аракеттер, максаты, жыйынтыктары жана Золотой Колос кооперативинин ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтарды алышты. Талаа күнгө 67 адам катышты, анын ичинен 13-ün аялдар түздү. Талаа күн Сузак районуна караштуу Жалгызжаңак айылында курулган тегирмендин базасында өткөрүлдү. Талаа күндө Жалал Абад облустук жана Сузак райондук администрациясынан өкүлдөр, Көк Арт айыл өкмөтүнүн башчысы Жумуков Эмилбек Маматжанович сөз сүйлөдү. Долбоор алкагында түзүлгөн Золотой Колос кооперативинин директору Алмазбек Эшенкулов тегирмендин курулушу, ага кеткен каражаттар жана мындан ары аткарыла турган жумуштар боюнча айтып берди. Катышуучулар тарабынан тегирмендин расмий ачылышы болду. Тегирмен саатына 720 кг унду кайра иштетет. Учурда жергиликтүү калк ун тарттырып үй бүлөсүнө пайдаланып жатышат. Андан кийинки визиттер күздүк буудай эгилген талааларда 4 станцияда өткөрүлдү. Анда агрономдор, эксперттер тарабынан буудайды өстүрүүнүн технологиясы, кылкандуу дан өсүмдүктөрүнүн зыянкеч илдеттери менен күрөшүү, буудай өстүрүүнүн экономикалык анализи жана арпа өстүрүү боюнча презентациялар жасалды. Түз себүү технологиясы менен эгилген буудайларды көргөн талаа күнүнүн катышуучулары көз женем менен быйылкы түшүм алды 35 центнерден ашат деген бааларын берип жатышты. Ургунда дарызында кошуп баарын берип сээп кетип атат. Андан тышкары эң жакшы алдыңкы урукту алып келишкен, баардыгы агроnemeden өткөн, анан эми бир жакшы жерлери булардын бизди оора кылбайт экен. Жериңди гана көрсөтөсүн, анан күздө комбайн оргонго келет экенсиң. Мына эгиндерибизди көрүп атасыңар, талаа баардыгы ушулардын незимен себилген талааларыбыз баардыгы жакшы, аябай. Кудай кааласа быйыл Кудайым насип этсе жакшы алдыңкы түшүмдөрдү алабыз деп ойлойм. Ошол Евро биримдик уюмунун бизди ушул нерсеге алып келип, ушул нерсеге буруп, талааларыбызда буудайлар себип, мындай айтканда баардыгыбыздын экономикасын өнүктүрүүгө, жана ошондой турмуш шартыбызды жакшыртууга берген шарттарына ыраазыбыз. Дыйкандарды топтоп, бири-бирине пикир алмаштырып, ушундай бири-бири менен кенен кесири маектештирген ушул немеңер өтө маанилүү деп ойлойм. Анан бул түзөгү немеңер ыкмасы убакыт үнөмдөйт экенбиз, жердин кыртышын жакшы сактайт экенбиз. Анан мен сыяктуу жакыр дыйкандар үчүн эң пайдалуу экен. Себеби мен өткөн жылы сентябрь айында 2 гектарга үрөн алдым, амапос алдым. 50%-ин ошол бир жума 10 күндүн ичинде төлөдүм. Ал эми калган 50%-ин азырда бере элекмин. Ушуну жөнөкөй эле өзүбүздүн тил менен айтканда, мисалы үчүн бирөөдөн же карызга, же азыр ламбард өтө өнүккөн мезгилде андан алсам, бул деген менин чөнтөгүмө өтө зыян болмок. Ушул жеринен дыйкандарга берген колдооңор, жардамыңар бул эң пайдалуу нерсе. Мурун биз айдайт элек, малалайт элек, планировка кылат элек. Ошондо деле барып бир 15-17 центнерден алчубуз. Быйыл Кудай кааласа мен бир 50-тен алам, андан ашырам деп турам. Жакшы, айдабай түшсө аябай жакшы экен. Анан эми тегирменди куруп койду, Кудай кааласа тегирменге салып, бар жоон түшүндүрүп бердим, муну унун жеп көрөбүз. Талаачылык менен иштеп аткан агрономдорго дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Мына талаанын башына келип алып, пойланын башында бардык түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атышат. Сузак районунун кайракы жерлеринде буудай арпа өстүрүүнүн туруктуу системасын түзүү долбоору 3 жылдык Европа биримдиги жана Германиянын экономика министрлигинин каржылоосунда GIZ эл аралык коому колдоп, Жалал Абад айылдык консультациялык кызматы тарабынан ишке ашырылып жатат. 3 жылдын ичинде 6 айыл өкмөттө иштер аткарылды. Эми бул түз себүү ыкмасы жаңы ыкма. Буну биз киргизгенде Жалал Абад областында жаңылык болуп биринчи жолу башталды. Негизи алып караганда бул өзү өнүккөн өлкөлөрдө 20-кылымдын 30-жылдарынан бери эле болуп келатат. Маселен, Америкада
андан кийин Канада, Англия, жакынкы Россия, Казакстанда дагы бул долбоор боюнча көптөгөн гектарлар, бул ыкма боюнча көптөгөн гектарлар эгилип жүрөт. Биздин Сузак районунда биринчи жылы 150 гектар эктик, экинчи жылы 390 гектар, үчүнчү жылы 830 гектар жер эгилди. Кооператив түзүлүп, мындан ары долбоор аяктап атат. Мына быйыл 2022 жылдын июнь айында турабыз. Ары жумушту Золотой Колос кооперативи түзүлүп, ошол кооператив буйруса ишти мындан ары улантып кетет. Дыйкандарды сапаттуу үрөндөр менен камсыздоо, жер семиткичтерди өз убагында жеткирүү, анан техника кызматтарын аткаруу, дыйкандардын дандарын, буудайын тегирменге тартуу. Долбоор 3 жылдын ичинде жакшы жыйынтыктарга жетишти. Маселен, долбоор башталганда дандын сапаты клейкаюнасы 17-18% болсо, салттуу ыкмада иштеген дыйкандардыкы. Долбоор иштеген талааларда биз анализ жүргүзгөндө хлебный инспекциянын лабораториясы 27-28-34% клейкаюнаны көргөздү. Бул деген жакшы дегендикти билгизет. Негизинен көгарт өрөөнү илгертен эле көгарт сапкозу дан өстүргөн жер болгон. Азыр эми ошол иш кайрадан жакшылап туруктуу ишке ашып атат. Буйруса кооператив ийгиликтүү иштеп кетет. Айдабай түзеги ыкмасы технологиясы бизге 2019 жылы келген. Ошол келген жылдан баштап азыр биздин дыйкандарыбыз ошол ыкма менен, түзеги ыкмасы менен азыр эгиндерин эгип, сапаттуу үрөөн алышып, ошол камсыз болуп келечет. Жылдан жылга бул түзеги ыкмасы менен биздин дыйкандарыбыз жылдан жылга көп эге башташты. Мисалга алсак, быйылкы жылга салыштырмалуу бөлөк айыл өкмөттөргө караганда, бөлөк жактарга караганда көбүрөөк эгилди түзеги ыкмасы менен биздин дыйкандарыбыз. 350 гектар жер эгишти көгарт айыл өкмөтүндө. 2021 жылдын январь айында жетекчиси Алмазбек Эшенкулов бизге кайрылып, ошо Золотой Колос кооперативи тегирмен куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берсеңиздер, биз тегирмен курууну пландап жатабыз деп. Анан биз айыл өкмөт тарабынан ал сунушун колдоп, ошол тегирмен куруу үчүн айылдык кеңешке депутаттарга сессияга сунуштап, биздин депутаттарыбыз ушу тегирмен куруу үчүн 50 соток жер тилкесин бир добуштан колдоп ажыратып беришти.